Москвадагы мекенешим, сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезмен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Пригожиндин өлүмү. Борттогу жалгыз кыз учуу алдында сүрөт жарыялаган. Вагнер Жек аскер компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожиндин бизнес учагында болгон Кристина Распопова учуу алдында социалдык тармактагы баракчасы аркылуу сүрөт жарыялаган. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык, учууга бир нече убакыт калганда ал жакындарына алардын каттамы эмнегедир кармалып жатканын айткан. Ошондой эле учуу алдында ал аэропорттогу кафеде сүрөт жарыялаган. Кечээ 23 августта Евгений Пригожинге таандык болгон учак Орусиянын Тверь облусунун аймагында кулаган. Бортто 10 адам болгон. Анын ичинде Евгений Пригожин өзү дагы болгону кабарланды. Борттогулардын бардыгы каза болгон. Булак Супергежи. Таң калбайм. Джо Байден Евгений Пригожиндин өлүмү боюнча билдирүү жасады. АКШ президенти Джо Байден Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин менен эмне болгону тууралуу так маалыматы жок болсо да, учактын Тверь облусунда кыйраганына таң калбасын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Ошол эле учурда Байден бул окуяда орус президентинин ыктымал ролун кыйытты. Эмне болгонун так билбейм, бирок мен таң калган жокмун. Орусияда Путин артта калбаган көп нерсе жок. Бирок буга жоопту билүү үчүн менде жетиштүү маалымат жок деген ал. Ошондой эле Ак үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Андриен Уотсон дагы Пригожиндин өлүмү тууралуу маалыматтар тастыкталса, эч ким таң калбашы керек экенин билдирди. Кечээ 23 августта Евгений Пригожинге таандык болгон учак Орусиянын Тверь облусунун аймагында кулаган. Бортто 10 адам, анын ичинде Евгений Пригожин өзү дагы болгону кабарланды. Борттогулардын бардыгы каза болгон. Булак Супергежи. Росавиация Пригожиндин кыйраган учагында кимдер болгонун жарыялады. Орусиянын федералдык аба транспорту агенттиги өзүнүн Телеграм каналында Тверь облусунда кыйраган Евгений Пригожинге таандык Embraer Legacy бизнес учагынын жүргүнчүлөрү менен экипаж мүчөлөрүнүн толук тизмесин жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, учактын бортунда 10 адам болгон. Алар: Пропустин Сергей, разведчик, гранатометчик, Вагнердин согушкери; Макарян Евгений, Вагнердин согушкери. Сириядагы согушка катышып, 2017 жылдын январында америкалык учак менен кагылышуудан аман калган. Тотмин Александр, Вагнердин согушкери. Айрым маалыматка караганда, Судандагы согушка катышкан. Чекалов Валерий, экс-бизнесмен. Пригожиндин бизнес структуралары менен байланышта болгон. Пригожиндин орун басары, Вагнердин коопсуздук кызматын жетектеген. Уткин Дмитрий, запастагы подполковник, кесипкөй аскер кызматкери, Вагнер тобунун командири, Пригожиндин оң колу. Матусеев Николай, маалымат жок. Пригожин Евгений, Вагнердин негиздөөчүсү, экипаж мүчөлөрү: Левчин Алексей, командир; Каримов Рустам, экинчи учкуч; Аспапова Кристина, учуу кызматчысы. Кечээ 23 августта Евгений Пригожинге таандык болгон учак Орусиянын Тверь облусунун аймагында кулаган. Бортто 10 адам, анын ичинде Евгений Пригожин өзү дагы болгону кабарланды. Борттогулардын бардыгы каза болгон. Адвокат: Олжобай Шакирге бийликти басып алууга аракеттенген деген айып коюлду. Жазуучу, публицист жана коомдук ишмер Олжобай Шакир 23 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылып, дээрлик 8 саатка созулган сурактан кийин 48 саатка камалды. Маалыматты анын адвокаты Бакыт Автандил билдирди. УКМКнын кызматкерлери кармап кеткен. Ал бизге кеч маалым болуп, саат 8дерде кирдик. Коюлган айып боюнча айта кетсем, Жапырт башалмандыкка чакырган, бийлик өкүлдөрүнө жигердүү баш ийбөөгө чакырган дейт. Ошондой эле бийликти басып алууга аракет кылган деген такыр эле негизсиз айыптоолор менен айыпталып жатат. Олжобай Шакир онлайн тынчтык митингге чакырып жаткан. Азыр акылга сыйбаган айып коюлду, деди жактоочусу. Бакыт Автандил Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы 24 августта түштөн кийин караларын кошумчалады.
Атайын кызмат расмий маалымат тарата элек. Буга чейин жубайы Назгүл Бодбаева Олжобай Шакир 23 августта түшкү мал үйүндө жалгыз болгонун, ошонун бери дайыны билинбей жатканын Азаттыкка кабарлаган. Кийинчерээк жазуучунун дайыны Улуттук коопсуздук комитетинен чыкканын Кылым Шам уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова Азаттыкка билдирген. Жазуучунун УКМКда суракта экени маалым болгондон кийин аны бошотууну талап кылган бир нече активист, журналист жана укук коргоочулар жана анын жакындары УКМКнын имаратынын алдына чогулушту. Олжобай Шакир бийликтин дарегине ачуу сын пикир айтып келген. Негизинен Ысык көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырып жүргөн. 31 августта нааразычылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан. Булак Азаттык.